августта теріп саттым. 80 сомдон 500. Канатбек Сыдыков 2018 жылдан бери багбанчылык менен алектенет. Компанион банкынан жеңилдетилип берилген насыяга 2000 түп көчөт отургузган. Өстүргөн алма багынын түшүмүн 2 жылдан бери алып жатат. Быйыл түшүмүн базарга 80 сомдон өткөргөн. Жалпысынан 500 кг алма алган. Алма багын кеңейтүү жана түшүмдүү мол болушу үчүн Компанион банкы тарабынан өткөрүлгөн мастер-класс тренингтерге катышып, багбанчылыктын сырларын, финансылык сабатын тереңдеткен. Компанион банкынын агрономдору жер-жерлерге барып, бакты бутоо, зыянкечтерден арылтуу боюнча да окууларды өткөргөн. Бүгүнкү фестивалга алма багындагы алманын 5 түрүн алып келген. 18 жылдан бери ошол алма менен көчөтүн эгип алектенип жүрөм. 2 жылдан бери Кудай кааласа түшүмүн алып атам. Алмамын 4-5 сорту бар. Бул карликовый, привозной көчөттөр. 150-тен алып эккенмин, ар бүтүн 2000 түп эккенмин Кудай кааласа. Компаниондун жардамы ушу убагында колдоп, ошону эккен малда жардам берген. Барып кабар алып турат, мындай кылышың керек экен, андай кылышың керек экен, мындай дарылашың керек экен деп советин берип турушат агрономдору. Алма фестивали 15 жылдан бери уюштурулуп жатат. Эле жеринде дыйканчылык, айыл чарба менен алектенген багбандар жана сатып алуучулардын ортосунда аянтча түзүлөт. 2005 жылдан бери Компанион банкы өлкөбүздүн алыскы аймактарында элет жашоочуларын, экобак, мал чарбасын жана жайыттарды башкаруу, финансылык билим багыттары боюнча окуудан өткөрүүгө мүмкүнчүлүк жаратты. Фермерлер өз продукцияларын дүңүнөн сатып, өнөктөштөрү менен келишим түзүүгө да жетишти. Алма фестивалын жыл сайын өткөрүп келет. Бул фестивалда атайын ушундай агропродукцияны сатуучулар менен сатып алуучуларга бириктиргенге аянтча түзүлөт. Ошондой эле бул тренинг катары бириктирүү үчүн, адамдарды бириктирүү үчүн өткөрүлөт. Ошо Компанион банкы 2005 жылдан баштап социалдык миссиянын алкагында ушундай немелерди жасайт да, иштерди жасайт да. Элет жеринде дыйканчылык, айыл чарба менен алектенген жарандарга финансылык билим жетиштиз. Мына ушул көйгөйдү чечүү максатында Компанион банкы 100 миңден ашуун кардар менен кызматташат. Компанион банкы социалдык багыттагы Кыргызстандын калкын колдоого жана өнүктүрүүгө өбөлгө түзгөн. 2021 жылы банктын агрономдору менен ветеринарлары Кыргызстан боюнча 76 айылды кыдырып, 194 тренинг өткөргөн. Анын алкагында жарандар Компанион банкынын адистеринен багбанчылык сырларын үйрөнүп, агрономия жана органикалык айыл чарба боюнча мастер-класстарга катышып, финансылык сабатын тереңдетүү максатында окуулардан өтүшкөн. Биздин кожолуктар багбанчылык менен же мал чарба менен алеке, анан ошол мал чарбачылыктан, анан багбанчылыктан жакшы киреше алыш үчүн биздин кожолуктарга, биздин жашоочуларга жакшы билим жетишпейт да. Бардык эле банктын катарында бүт банк кызматтарын элге көрсөтөт. Ошондон тышкары айырмачылыгы социалдык тармак боюнча, социалдык багыт боюнча именно агрономдор, анан ветеринарлар штатта иштейт и агрономия, ветеринария боюнча ушу консультация, окутуу жүргүзүп келет. Куршап айыл өкмөтүндө жашаган калктын дээрлик 80% дыйканчылык менен алектенет. Жалпысынан 11 гектар алма багы бар. Менетке элдин түшүмү мол болуусу үчүн жергиликтүү бийлик тарабынан ар тараптан колдоо көрсөтүлүп келет. Компанион банкы тарабынан уюштурулган фестивалдын негизинде атамекендик айыл чарба продукциясын өндүрүүгө багбандардын кызыгуусу дагы артып, чет өлкөгө экспорттоого шарт түзүлөрүн айыл башчысы белгилейт. Дыйкандарыбыздын алып сатууга мындай өнөрчүлүгүнө мындай жардамын берип атат деп ойлойм. Биздин дагы мына Куршап айыл өкмөтү жашоочулары 80-90% бул дыйканчылык менен алектенишет. Ошого бул бүгүнкү фестивалдын бизге жардамы бул биздин дыйканчыларыбызга мындай жакшы бир көрүнүш калтырды деп ойлойм да. Ошол бүгүнкү фестивалдын жардамы менен биздин Куршаптын алмасы дагы ошол бир жогорку деңгээлге сапаттуу болуп, мындай Куршап алмасы бренд болот деген ойдомун да. Компанион банкынан билим алган элеттиктер айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмүн өстүрүүгө, малдын азыктуулугун арттырууга жана үй бүлөлүк бюджетти сарамжалдуу пайдаланууга үйрөндү. Айыл чарбаны өнүктүрүү демилгелери калктын кирешесин арттырып, турмушун жакшыртууга өбөлгө түзүп жатат.
Куршав айыл аймагында 100 Исхак Туратбеков, Самат Сайдамат уулу, Ош ТВ. Алмалардын алмасы.